Саламатсыздарбы? 2 апрелге карата алынган жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Дагы 5 адамдан коронавирус аныкталды. Бүгүн 2 апрель саат 9:00 карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккан дагы 5 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Анын айтуусуна караганда Кыргызстан боюнча жалпы коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 116 кишиге жетти. Коронавирус жуктуруунун 5 жаңы учурунун аймактарга карата бөлүнүшү: Ош шаарында 1, Ноокат районунда 1, Баткен облусу, тактап айтканда Кызыл Кыя шаарында 2. Коронавирус Кыргызстанда пайда болгондон бери жалпы 9618 адамга изилдөө жүргүзүлсө, бир суткада 1008 изилдөө жүргүзүлгөн. Учурда өлкө боюнча 1708 адам обсервацияда жатат. Ошондой эле учурда 5 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын ичинен 2 киши Ноокатта, 2 киши Ошто, бирөө Жалал Абадта. Алардын ичинен жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган 2 адамдын абалы оор. Ала Букада 2 жаран коронавирустан айыкты. Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда 2 адам COVID-19 коронавирусунан айыкты. Бир аял жана эркек киши ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирустан жалпы 5 адам айыкты. Алардын баары Жалал Абад облусунда катталгандар болуп саналат. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирустун жалпы катталган учуру 116. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда 54, Ош облусунда 30, Чүй облусунда 5, Баткен облусунда 3, Ош шаарында 10, Бишкек шаарында 8, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 2. Аныкталган учурлардын ичинен 63 аял, 53 эркек. Казакстанда коронавирус жуктургандар 400дөн ашты. Казакстанда бүгүн 2 апрель саат 8:30 карата коронавирустук инфекцияны жуктурган дагы 16 учур катталды. Алардын ичинен Нур-Султан шаарында 7, Атырау облусунда 2, Түндүк Казакстан облусунда 1 жана Караганды облусунда 6 учур катталган. Бул тууралуу Казакстандын Саламаттыкты сактоо министрлигине таянып, чет элдик басылмалар жазды. Бүгүнкү күндө Казакстанда коронавирус жуктургандардын саны 402 кишиге жетти. Анын ичинде Нур-Султан шаарында 191, Алматы шаарында 90, Караганды облусунда 21, Атырау облусунда 18, Акмола облусунда 19, Жамбыл облусунда 5 учур катталды. Шымкент шаарында 3, Чыгыш Казакстан облусунда 2, Алматы облусунда 9, Актөбө облусунда 4, Түндүк Казакстан облусунда 6, Павлодар облусунда 1, Маңгистау облусунда 1, Кызыл Орда облусунда 25, Батыш Казакстан облусунда 2 учур, Түркистан облусунда 5 учур катталган. 5 күнгөй айылындагы обсервацияда коронавирустан бир аял каза болду деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аталган обсервацияга жалпы 31 киши жаткырылган. Бардыгынын абалы жакшы, баары дарыгерлердин көзөмөлүндө. Пакистанда 3 кыргызстандыкта коронавирус аныкталды. Пакистандын Аботабад шаарында Кыргызстандын 1950, 1952, 1959 жылы туулган 3 жараны COVID-19 вирусун жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Алдын ала маалыматка ылайык, бул жарандар башка 6 кыргызстандык, ошондой эле бир Орусиянын жараны менен кошо Хайбер Пахтунхва провинциясынын Аботабад шаарында да даават кылып жүрүшкөн. Азыркы учурда ооругандардын бирөөсү ооруканага жаткырылды. Анын жанында үй бүлөсүнүн мүчөсү бар. Анда дагы коронавирус аныкталган. 3-чү жаран карантиндик аймакта дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бардыгынын ден соолугунун абалы туруктуу деп бааланууда. Жогоруда көрсөтүлгөн жарандар Кыргызстандын Исламабаддагы элчилигинде консулдук каттоого турган эмес. Мекемеге жардам сурап өз алдынча дагы кайрылган эмес.